Казакстан мамлекети менен чектешкен Маймак айылы 1914-жылы түзүлүп, Таластын борборунан 96 чакырым алыстыкта жайгашкан. 1950-жылдан 2012-жылга чейин шаар тибиндеги айыл макамын алып жүргөн. Азыркы күндө айыл жергесиндеги завод ишканаларынын иши токтоп, ишкерлердин баары кетип калганына байланыштуу шаарча макамынан ажыраган. Расмий маалыматтар боюнча айыл өкмөттө 827 адам турат. Айыл тургундарынын айтымында жумушсуздуктун айынан көпчүлүк жаштар чет өлкөлөргө жумуш издеп кетишкен. Буга чейин Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитетинин көчмө жыйынында депутат Бактыбек Чойбеков Маймак жана Жоон Төбө станциялары жөнүндөгү маселени көтөргөн. 17 километр боюнча Маймак жана Жоон Төбө станциялары боюнча 2096-97 жылдары Алматыда да соглашение болгондо биз 17 километрди берип, ошол Таластагы Жоон Төбө менен Маймак станциясын берип, биз Луговой берде дагы кайсы станциялар экөөнүн алмашылып бергенбиз, туурабы? Чалда барды. Бүгүнкү күнгө чейин биз алардын земельный налог бардык жагынан төлөп келатабыз. Бизге Кыргызстанга бүгүнкү күнгө чейин бир тыйын төлөгөн жок. Эмнени түшүндүрөсүздөр? Эмне бул? Кандай болот эми? Жогорудагы көйгөйлөр менен жеринен таанышуу үчүн эл өкүлү 20-июль күнү Маймак айылына барып, жергиликтүү калктан кабар алды. Казак тарапка биз Кыргызстан 400 миңдин тегерегине 500 миң жылына төлөп келебиз. Жер налогу, башка налогторду 97 жылдан бери. Бирок тилекке каршы биз тарап ошол налогу жагынанбы, ошол мамлекет тарабынанбы, ошол убактагы атка минерлердин шалакылыгынан ошол биздин ошол Маймак айыл өкмөтүнө акча түшпөй калган. Бүгүнкү күнгө чейин төлөнгөн эмес. Бул маселени мен көтөрүп айтып, буга чейинки келген депутаттардын дагы мен көтөргөн маселелерин карап чыккам, көрдүм. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин төлөнбөй келатат. Биз проектти жаза албайбыз да. Себеп дегенде Кыргыз темир жолун госимуществого сылать этип отур. Контейнер көп да. Эгер бир проект жазып бир жерге өткүзүп берет десек, госаттала албайбыз. Жанагы ямаччы жумуштар, балдар өтөп, нары өтөп, шагалды үстүнө жайып коюп, аларның баламдар жарыла баштайт. Анан мен айткам мындай, теп-тегиз кылып берип, чуңкурларды тегиз жетип калат. 3-4 айга жетет ошол. Бит болсо айдагында. Мындай катты дөңгөлөктөр иштейт. Ошол маселе грейдерди кичине убагында жүргүзүп, мындай метип койсо, Айыл өкмөттүн бюджети аз. Школа ремонт, детсадын ремонтторуна анча-мынча жумуштар кылабыз, башка мындай масштабный жасаганга возможность жок. Айыл тургундары эл өкүлүнүн келгенине терең ыраазычылык билдирип, бир нече көйгөйлүү маселелерди айтып, жеринен көрсөтүүгө да жетишишти. Күнү түн иштешчи да. Кээ бирлери үйүнөн кетет, балдарын кандай чоңойгонун билбей калышты. Эртең менен эрте кетишет. Жумуш болчу да. Жумуш болчу да. Мен только булар күзөт аз баласын өтүп. Булар жылына 20 миң сом төгүшөт, болду. Же иштетпейт, же өзүңөр келип атсаңар, налог төлөбөйт. Көрүп байкап көрсөңөр, эки тараза бар. ооба, Темир жол бар. Биякта скважиналар да бар, суу бар, душ баардыгы болчу.